Урматтуу мекендештерим, кадырлуу калайык журтум, саналуу мүнөттөрдөн соң биз жаңы жылдын босогосун аттайбыз. Бардык мекендештеримди, ар бир кыргызстандыкты жаңы 2018 жыл менен куттуктайм. Эски жылды узатып жатып, өткөнгө кылчая карайбыз. Аткарылган иштердин жыйынтыгын чыгарабыз. Эртеңкинин максаттарын белгилейбиз. Жаңы үмүттөр, жакшы маанай менен жаркын келечекке кадам таштайбыз. Узап бараткан 2017 жыл тарыхый жыл болду. Бул жылы биз экономикалык өсүштү камсыз кылдык. Бир катар социалдык долбоорлорду ишке ашырдык. Эл аралык аренада өлкөбүздүн аброю жогорулады. Ачык айкын, курч атаандаштык шайлоо аркылуу өлкөбүздүн жаңы президенти шайланды. Кыргызстан дүйнө жүзүнө демократиялуу мамлекет экенин дагы бир жолу далилдеди. Азыр Кыргызстан өнүгүүнүн эң маанилүү мезгилине келди. Өлкөнүн алдында чоң милдеттер турат. Өнүгүүнүн узак мөөнөткө багытталган стратегиясын аныктап жатабыз. Биз таза коомду курууга бет алдык. Эң башкысы коррупция менен чечкиндүү күрөштү улантабыз. Өлкөнүн, коомдун тазалыгы эң оболу ар бирибиздин жүрөгүбүздүн, ниетибиздин тазалыгынан башталат. Улуттук дөөлөттөрдү бийик туткан, руху күчтүү коомду, ар бирибиз жүрөгүбүз, чын ниетибиз менен сүйгөн мамлекетти, жашоо шарт ыңгайлуу, урпактарыбыз сыймыктана турган өлкөнү курууну максат кылабыз. Биз баарыбыз бир максатка, бир тилекке биригип, коомубуздун ынтымагын бекемдейбиз. Улуттар аралык биримдикти чындайбыз. Элибиздин бакубат жашоосун камсыз кылабыз. Эл аралык байланыштар жаңы баскычка көтөрүлөт. Коңшуларыбыз менен болгон салттуу достугубуз чындалат. Мен элибиздин акылмандыгына, жаратман күчүнө ишенем. Кыргызстаныбыздын келечеги кең. Биз үчүн өлкөдөн кымбат дөөлөт жок. Уважаемые соотечественники, дорогие кыргызстанцы, через несколько минут начнет свой отсчет новый 2018 год. Поздравляю всех вас, каждого кыргызстанца с Новым годом. Кыргызстан подошел к важному этапу своего развития. Перед нами стоят большие цели. Мы скоро примем долгосрочную стратегию нашего развития. Мы приступили к созданию чистого, справедливого общества. Человек и семья станут во главу угла всей государственной политики. Самое главное, мы решительно очистим страну от коррупции, обеспечим единство и целостность народа, будем развивать международные отношения, традиционную дружбу с нашими соседями поднимем на новый уровень. Наш успех зависит от совместного труда и настойчивости каждого из нас. Я верю в неиссякаемую мудрость и созидательную силу нашего народа. Дорогие друзья, встреча Нового года всегда дарит новые надежды и ожидания. Пусть в каждом доме будет благополучие, гармония, спокойствие и уют. Каждый из нас будет здоров и счастлив. Желаю, чтобы ваши светлые надежды воплотились в жизнь. Урматтуу кыргыз элим, калайык журтум, биз азыр чын жүрөгүбүздөн толкунданып, жаңы жылды күтүп жатабыз. Бул илмем менин жүрөгүмдөгү үмүт отун, сиздерге болгон тунук ниетимди, жакшы тилектеримди жеткирсин. Жаңы жыл аруу пейил, асыл үмүт, таза дил менен башталсын. Максаттар ишке ашып, үмүттөр орундалып, элибизге береке, кут, бакыт, түгөнбөс дөөлөт алып келсин. Ар бир үйгө токчулук жана бекем ден соолук каалайм. Куттуу элибизге биримдик, кутман жерибизге тынчтык тилейм. Келечекке багытталган кыргыз көчүнүн сапары байсалдуу болсун. Жаратканыбыз элибизден жакшылыгын аябасын. С Новым годом, жаңы жылыңыздар менен.